2023 жылы 8 апрелде Алтынбек Жыргалбаевич. Сегирбаев деген аким иштеп атат. Чапкал районундагы ишкерлер, жана апалар, ушулардын атынан бир жакшы сөз айткым келип турат. Айланып кетейин, эли журтум муну туура кабыл алгыла. Ошону айтып атканын айтып чыгарып жаткан жана балдар да туура кабыл алып, кулагыңар алтын сырга. Себеби мен чаткалга мына 34 жашымда келгем. Азыр 78 жашка келдим. Ошого чейин мен эмгегимде чаткалда. Айтып аткан сөздөрдү угуп алып мен аябай жүрөгүм сыгылды биздин аким жөнүндө. Мисалы үчүн аким жаман адам эмес деп ойлойм. Бул 5 жыл мурун биз слайд кылып баарыбызды чогулуш кылып айтканда, мен Кудай кааласа 5 жылда шаар болот, Кудай кааласа чаткал деп айткан сөздөрү ошондогу мен жолдун проектин өткөрөм. Андан кийин дагы аябай көп жакшылык нерселерди жасаймын. Букаларды Германиядан алып келтиртем. Койлордун жакшы кочкорлордун түрлөрүн алып келтиртем. Ошентип мен элиме көп жардам берем деген сөздөрүн бирок баардыгы аткарылды. Себеби жолду мына азыр сону заңгараган жол болуп келатат. Ошондой эле эликтен да бери алып келип койду. Андан кийин тиги кочкорду да алып келип элге берди. Букаларын да алып келип өткөрүп берди. Айткан сөздөрүн баарын аткарып атат. Азыр 5 жыл мурун кандай элек? Азыр чындап эле келгенде жер капчыгай менен азыр Канышканын ортосу шаар болуп биригип калды. Ошонун баары кимден? Эмгектин баары жакшылыктан, садиктердин баары оңолду, элдин шарты жашоодо оңолду. Анан нааразы болуп эле кандайга чейин өмүр бою акимге нааразы болуп өтө турган болдук бизей. Айланайын балдарым, туура түшүнгүлө. Бакыт, айланайын, сени да жакшы билем. Кантип эле сен ушул сөздөрдү айттың? Өзүңүн башыңан деле кандай нерселер өткөн го. Кетсин деген сөз өтө оор болот. Мындай ойлонуп сүйлөш керек. Өзүңөр биригип алып эле, өзүңөр уюм түзүп алып, мафия болуп алдыңар го биротол. Мисалы үчүн өзүбүздөн шайланганда Алмастан эмне кылдык? Алмаз кет эле кет деп аны да айдап чыктык. Эгембердиева келди, аны деле сүйлөп чыгып аткан күндөрүбүз болду. Ак иштеди, а деле ошондой кылдык, аны деле. Себеби биз деген түшүнүгүбүз өтө төмөн болгон адам болуп баратабыз. Эмне үчүн иштеген адамдын акыйкаттыгын карабайбыз? Неге карабайбыз? Ойлонуш керек ушунун баардыгын. Жерден оозубуз менен балт этип айтып койсок эле, үстүнөн иш ар бир адам үстүнө косколо береби? Мындай ойлонсоңор, ошону чындап доказать этип бере аласыңарбы силер? Эч убакта андай боло албайт. Чындап келгенде иштеген иштин ар бирин отвечать этет.